Antkeni güyönün akısı ayalın atasından dağı, ayalın apasından dağı, ayalın bir tuğanlarından dağı jogorу turат. Sen nikeleştin. Nike olgandan keyin sen atаңдын астында, энеңдин астында, bir туган астында жылаңаш жүрө албайсың. Бирок күйөөң астында жылаңаш жүрө аласың. Демек, неге ушундай укук берди? Бул ошонун өзү атаңдын акысынан дагы, энеңдин акысынан дагы, bir тугандардын акысынан дагы күйөөңдүн акысы жогору турат деген сөз. Эгерде маселе талаш болуп калып, bir туганың менен агаң туруп калган, агаң менен күйөөң туруп калган болсо, күйөөңдүн талабын талаш деген сөз. Эгерде маселе болуп калып, атаң менен күйөөң болуп кала турган болсо, күйөөңдүн талабын талаш деген сөз. А биз азыркыга чейин күйөөгө тийип 5-6 балалуудан карабастан, атам айтты мындай деп, апам айтты мындай деп, агам айтты мындай деп, күйөөсү менен душман болгон адамдар дагы бар. Жок, сен күйөөгө тийдиң. Кыргыз муну айтып койгон. Чыккан кыз чийинден сырткары деген сөзү, турмушка чыгып кеттиң болду, сен башка бирөөнү билөсүң дейт. Кыргызда кыздын уруусу суралбайт. Сен кайсыл уруусуң деп